Адамды түз жолдон адаштырып, оор тагдырга алып барган банги затынан алыс болгула. Дүйнө эли күрөшүп жаткан баңгилик көйгөйүн коомчулук анын ичинде жаштарга түшүндүрүү зарыл. Өнөктүккө катышкандардын басымдуусу жаштар болду. Баары наркотик каражатына каршы. Мен наркотикка каршымын. Анткени мен медикмин, билем бул эмне кандай нерселерге алып келерин. Ошо айтмакчымын, наркотикке жолобогула деп. Убактылуу жыргалчылык тартуулаган касиети бар апиим, кокаин, наша сыяктуу уулуу заттар оор банги затына кирет. Көп учурда 1-2 жолку маңзатты пайдалануу адамды көз карандуулукка алып келет. Кесепети миллиондогон адамдардын тагдырын талкалап, ден соолуктан ажыратып, майып кылаары белгилүү. Уулуу каражаттын күчү өлүмгө чейин жеткирет. Банги заттан алыс болгонго, анткени банги зат бул тукумсуздукка алып келет, үй бүлөлөрдүн ажырашына алып келет. Балдар, кичинекей балдардын ата-энелерге зыян бул. Ошого ар дайым ак жолдо болуп, түз жолдо болуп, туура эмес жолго түшпөгөнгө тилектешмин. Тагдырды бузган баңгиликтен оолак болууга чакырган иш-чаранын жаркын маанайда өтүүсү да жөн жерден эмес. Өнөр адамдары ыр-бий, оюн күлкү тартуулоо менен коомчулукту маңзаттан алыс болууга үндөшөт. Өлкөнүн мындан аркы өнүгүп өсүүсү келечек муундун колунда. Кыргыздын жаштары жаман адаттан алыс болууга тийиш деген ураанды ырчы Гүлжигит Калыков да колдойт. Бүгүн ушу банги затка каршылыкка арналган концерт болуп жатат. Мен бул нерсени чын жүрөктөн колдоймун. Жана бардык биздин бөбөктөрүбүзгө ар дайым спорт менен алек болуңуздар, жана окуу менен, билим менен алек болуңуздар демекчимин. Себеби биздин жаштар биздин кыргыз элибиздин келечеги. Акция алгачкы жолу бүткүл дүйнөлүк банги затына каршы күрөшүү күнүнө карата уюштурулган. Өлкө боюнча былтыр 9000ден ашык банги затына көз каранды жаран катталган. Бангиге берилгендер санын кыскартуу максатында коомчулукту сергек жашоо мүнөзүнө чакырган. Мындай саамалыктын мааниси чоң. Жаштарга, биздин Кыргызстандын жарандарына банги заттын зыянын жана ошондой эле үй бүлөлүк баалуулуктарды сактап, сергек жашоого үндөп атабыз. Баңгиликке каршы күрөш муну менен токтоп калбайт. Аны сатуу, таркатуу жана колдонуу мыйзамсыз деп каралып, оор кылмыш катары жазаланат. Бул саамалыктын катышуучулары адамдарды биримдиктүү болууга чакырып, үй бүлөлүк баалуулуктар, терс көрүнүштөрдөн сактап калаарын белгилешти. Айнура Исмаилова, Владимир Умаркулов, Вести, Бишкек. Встаньте, вы одна команда,